Apakah julu kolumdun tabına cılına yençe aldığında jatыбың алапол алдыйлы руга yençe алдыйлы руга yençe. Жалпы көршілерге салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Бүгүнкү кезектеги маегибизди дагы сиздерге тартуулганга даяр турабыз. Өзүңүздөр көрүп калсаңыздар керек. Интернет бактан, Instagram, TikToктон Алиман деген карындашыбыз өзүнүн бир гитарасын алып алып, жагымдуу чыгарманы аткарып, көрүүчүлөргө ырын тартуулаганын көрүп калсаңыздар керек. Биз дагы ошондон кийин Алимандын жашоосун чагылдырып, башынан өткөн окуяларын чагылдырып, сиздерге тартуулап, анын өмүр таржымалы менен сиздерге бир тааныштыралы деп турабыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Алиман, ден соолук кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Үшүбөй эле. Ооба, жакшы эле. Негизи бул маегибиз, съемкабыз баягы күн жылуу учурунда эле белгиленген болчу. Анан бүгүн убакыт саап чыккан турбайбы, Кандай болот? Концерттер кандай болуп атат? Гастроль кандай болуп атат? Жакшы эле, ойдогудай баары. Ырдап эле жүрөсүңөр. Мектептерге ырдап эле жүрөбүз. Сонун бүгүн баягы жалпы көрүүчүлөргө таанышуу иретинде сөзсүз түрдө өзүңөрдүн өмүр баяныңарды сурайм. Тааныштырып бериличи өзүңөр жөнүндө. Мен Басканча. Өзгөн Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Кароол айылынын кызы болом. 1994-жылы жарыкка келгем. Үй бүлөдө 2 кызбыз, 2 бир тууган. Апам бар. Ошол апам өзү мени жалгыз чоңойткон. Ошол окууну аяктап, айылда мектепти аяктап, андан соң университетти аяктап, музыкалык окуу жайды аяктап, анан азыр өз алдынча аракеттенип жүргөн убагым. Ырдап, Кетип калдым. Мактыда кармалбачы, Жалпы көрүүчүлөргө салам достор. О компаниясынан эң сонун белек бонустар топтоп, алар менен өзүңүздүн балансыңызды толтуруңуз. Мой О тиркемесинен бонустарды О деньги капчыгы аркылуу, QR код аркылуу товарларды жана кызматтарды төлөөдөн гана эмес, актуалдуу тарифтердин биринин байланыш кызматтарын колдонууда дагы сиз бонустарды топтой аласыз. Байланыш кызматтары үчүн берилген бонустар программанын башкы өнөктөштөрүнөн алынган бонустарга кошулат. Ал эми аларды О байланыш кызматтарына, ошондой эле О бонус программасынын бардык өнөктөштөрүнүн товарлары менен кызматтарга төлөөгө жумшасаңар болот. Достор, бир сом бир бонус болуп эсептелет. Сиз бонустук программага катышкан жана 2% кэшбэк берген супермаркеттен мисалы 3000 сомго соода кылып, О деньги капчыгы менен эсептештиңиз дейли. Мындан дароо эле 60 бонуска ээ болосуз да, алар менен телефонуңуздун балансын 60 сомго толуктай аласыз. Абдан ыңгайлуу экенин эч ким танбаса керек. Эгерде сиз дагы деле бонустарды ала элек болсоңуз, анда азыртан киришиңиз. Бул үчүн актуалдуу тарифиңиз переходи на О линейкасындагы тарифтердин бири болууга шарт, же болбосо Мой О тиркемесинин акыркы версиясы телефонуңузга жүктөлүшү керек. Достор, көбүрөөк активдүүлүк, көбүрөөк бонус дегенди билдирет. Кененирээк маалымат О Чекит KG сайтында. Көрүшкөнчө. Апаңар кайсы жакта? Азыр шаардап турасыңар, Бишкекте кимдикиндесиңер? Бишкекте биз азыр ошол концерт уюштурган өзүбүздүн организатордун үйүндө турабыз. Апам Ошто эле. Ошто чогуу турабыз. Чалышып, байланышып эле турасыңар. Ооба. Музыкалык окуу жай кайсыл жакта окудуңар? Оштон Ош мамлекеттик университети искусство факультетин аяктадым. Биздин музыка мугалими болуп калат. Ошол өзүмдүн кесибим боюнча дагы бир 5-6 ай иштеп көрдүм. Анан ден соолугума туура келбей, кайра аяктан да чыкканга туура келди. Урматтуу көрүүчүбүз, баягы жалпыңыздарга маалымат катары айтып кетчү болсок, Алиман азыркы учурда ден соолугунан баягы бир аз жабыркап, коомчулугубуздан бир аз жардам сурап аткан учуру. Эмне болуп жардам сурап атат? Кантип жардам сурап атат? Анын бардыгын биз астыңкы мүнөттөрдө шашпай сиздерге бардыгын айтып берели, түшүндүрүп берели. Табына жылына енче алдыңда жатыбың алап, апо ал дейли руга енче
ал дейли ыргайынчы мамыктай жумшак койнуңдан меримге бөлөнөйүнчү апоң мезгилди артка кайрычы мен кайра төрөлөйүнчү. Мен кичинекей кезимде ырчы болсом деп эле кыялданчумун, башка эч кыялым болчу эмес. Колума эмне кирсе ошону микрофон кылып, кашыктыбы эмнени болсо деле колума алып микрофон кылып бордоп, ошол чоң сахналарды элестетип, толтура элди элестетип, ошентип ырчылыктан да кыялданчумун. Биздин туугандардан тага журтум ырдашат, ырга жакын экен, бирок мындай чыгармачылыкты эметип алып кетпептир, бирок өз ара мондой отуруштарда ушундай ырдап калышат экен. Мен мектепке 1-класска барган эмесмин. 1-класстан 5-класска чейин ушул аралыкты мен үйдө менин бир тайэжем болот, раматылык өтүп кеткен. Ошол эжем окуткан. Тамганы таанытып, жаздырып, бүт баарын ошол үйрөтүп, анан баарысын үйрөнгөндөн кийин мектепке алып барышты. Себеби менин ден соолугум жол бербейт эле мектепке барганга. Же атайын мектептерге тапшыргыла, же болбосо мындай колу буту соо балдар менен окуй албайт деп мугалимдер жыл сайын мени мектепке алып барганда албай коюшчу. Анан кийин баягы бир аз өзүмдү эптеп, мондай басып калгандан кийин барганбыз. Анан эсимде ошол биздин мугалим мектепке алып кирип, мен мектепти 5-класстан баштадым. Алып кирип, классташтарым менен тааныштырып, бул кыз ушундай кыз, муну шылдыңдабагыла, өзүңөргө кошкула, дос кылгыла деп алып кирип кошуп окутушкан. Өзүмдөн 3 жаш кичүүлөр менен 97-жылкы кыздар, балдар менен классташ болуп окудум. Мектеп учурунда бир эле дене тарбия сабагынан катышчу эмесмин, калган бардык сабактардан активдүү катышып, ушундай жакшы окугам. Шылдыңдагандар дагы негизи баары бирдей эмес, баарысын тең жаман деп баарысына топурак чачпай эле коеюн, бирок арасында болот келишпестиктер, тил табыша албаган учурлар, шылдыңдоолор болгон. Бирок жакшы эле ошол мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп туруп, бүт баягы бир эле мен болчумун да, калган баары колу буту соо жакшынакай балдар болчу. Алар менен окуган ушундай чынында кыйын болчу. Аларга теңелип, мисалы, маевкаларга барышат, баягы майрамдарда күзгү бал ушундайлар болгондо дискотекалар уюштурулат. Ал жактарга кирип ойной албайсың. Ушундай көп эле кыйынчылыктар менен мектепти бүттүм. Уялчаак болгон окшойм деп ойлоп калам. Мен университетке келгенде гана ушул тартынчаактыгым бир аз жоюлуп, группалаштарым колдоосу менен мындай. Мен чын айтам, ошол университетке тапшырганда алар менин өзүмдүн адам экенимди сездирди да. Мен ага чейин өзүмдү экинчи сорт көрчүмүн. Себеби айланамдагылар баары чуркап жүрүчү, бир эле мен жакшы баса албайт болчумун да. Ошондон менде баягы детский травмалар калып калган болуш керек. Эл катары эмне үчүн баары эле басып жүрөт? Эмнеге мен мындаймын? Себеби дүйнөдө бир эле мен ушундай көрүнчүмүн да. Эмнеге баары эле басып жүрөт, баары эле чуркап жүрөт, бир эле мен деп көп берчүмүн ушул суроону, ыйлачумун. Өзүмдү кабыл алгым келчү эмес, күзгүдөн көргүм келчү эмес. Басып баратканымда атайын мондай капталынан карачумун кандай басат экем деп, анан кайра карагым келчү эмес. Кичкейимде мондай үйдөгүлөр алдап коет болчу да. Буюрса сен жакшы болосуң, сен буттарыңа операция жасатабыз, жакшы болуп кетесиң деп ушинтип алдайт болчу. Мен ошол кыялдар менен жүрдүм да, өзүмдү өзүм алдап жүрдүм. Бирок кийинчерээк өзүмдү кабыл алып баштадым. Мен качан университетке келгенде, жогорку окуу жайда аттаганда, ушундай окуп, мен каялдарыма жетишим керек, максаттарыма жетишим керек. Ал жолдо демек өзүңдү жек көрбөшүң керек экенин түшүнүп, бир аз психологияны изилдеп,
демек өзүмдү кабыл алышым керек экен деген нерселерди түшүнүп, анан кабыл алып баштадым. Биз үй бүлөдө 2 эле кызбыз. Эжем жакшынакай эле, полноценная. Апам айылда баягы монтип жалгыз өзү өстүрдү да биздичи. Айылда деген мектепте уборщица болуп иштеди, жууп тазалагыч болуп. Анан кийин ага чейин деген баягы мондай коробкага мороженое салып алып, айылды кыдырып, ошентип мороженое сатып бизди ушинтип бакчу да. Жалгыз өзү бакты. Андан соң эжем бир аз иштеп калды. Ал турмушка чыгып кеткенден кийин биз кайра эле апам экөөбүз калдык. Ушундай. Эмне үчүн убагында операция жасалбай калды? Себеп апамдын тапканы биздин тамак ашыбызга гана кетчү. Менин окуганыма, тамак ашыбызга ушинтип эле жетишпеген турмушта эле чоңойдум. Ошол себеп операция жасатканга, чет мамлекетке көрсөткөнгө такыр бизде ойда болгон эмес. Жетишпестиктен улам мен операция жасатууну, ден соолугум оңдоп түзөөнү мен кыялдана албайт да болчумун. Анткени билет болчумун кайсыл акчага деген ой болот эле да. Апамдын тапканы бизге кетсе, мен кайсыл акчага операция жасатып, кайсыл акчага көрүнмөк элем деген ой болот эле да. 3-4 жаш болушум керек. Бир аз эстей алам. Ошол кичкей чагыбызда эле ажырашып кетишкен алар. Андан соң бир да жолу басып келген эмес, кабар алган эмес. Бир гана апам өзү чоңойту. Мындай болчу да, туугандардын арасында деле мондой сөздөр жүрчү. Сен тиги кол буту соо кызыңды жаныңа алып ал, инвалид кызыңды жөн эле атасына таштап сал, же болбосо инвалидтер үйүнө таштап сал деген көп сөз укчу. Апам аябай көп жеме алчу да. Бирок ошого да карабай өзүнүн күчү менен чоңойтtu. Учурда биз апам экөөбүз Ошто квартирада турабыз. Бирөөлөр бизге үй беришкен, үй белек кылган. Бирок ал учурда бүт элек, курулуш иштери жүрүп бүт элек. Апам университеттердин биринде азыр деле уборщица болуп иштейт. Мен болсом бул жака Бишкекке 1 айга келгенбиз. Уже 1 айга жакындап калды. Ошентип мектептерде гастролдоп жүрөбүз. Биз бул жакта мектептерге концерт коебуз. Ошол күн сайын төлөп берет гонорарыбызды. 2,5–3 миңге жакын табабыз. Ошол тапкан акчамды болгондой чогултуп баштагам ошол өзүмдүн. Мен негизи төрөлгөндө тескери төрөлөт экенмин да, буттарым менен төрөлөт экенмин. Анан врачебный ошибка деп ушундай тартып чыгарып ийишет экен. Анан же билбей калышкан, ушундай кийинчерээк мен бир 2–3 жашка чейин баса албайт экенмин. Анан баягы эскиче түшүнүк болуп, мунун атасы кеч баскан, өзү деле басып калат, 5 жашка чейин басып калат деп эле ушинтип көрсөтпөй коет экен. Больницага көрсөтпөй, анан кийинчерээк көрсөтүп эметип, гипске салып, мондай шына деп коет экен, темир, ошондойго салса деле баспай коет экен да. Анан 5 жашка чейин баса албайт болчумун. 6–7 жаштан баштап анан басып баштадым да. Бирок ошондо деле аябай начар басат болчумун. Кулап, бат-баттан кулап, анан кийинчерээк бул жакта Кыргызстандын өзүндө операциялардын жардамы менен бир аз басып калдым. Бул жакта Кыргызстандын өзүндө Ошто, Бишкекте 4 жолу операция жасалды. Бирок жыйынтыгы канааттандырарлык эмес. Менин диагнозум ДЦП деп коюшкан. Бирок ДЦПнын жеңил түрү окшойт, оор түрлөрү деле болот го.
ушундай ДЦП деп коюшкан, детский церебральный паралич деп. Кыргызстандагы эле врачтардын айтуусу боюнча болду, сеники болбойт, уже болгону ушул, биз жасап бүттүк операциянын баарын деп айткандан кийин мен биротоло эле эметип койгом да, үмүтүмдү үзүп койгом. Анан бирок мен өзүмдүн университеттеги агайым, кураторум Разаков Дамир агайым сунуштады. Эмнеге сен үмүтүңдү үзөсүң, балким за границага интерес кылып көрөбүз деп өзү эметип, өзү чуркап, бүт баягы юрфанын кагаздарын, юрфага түшүп, ошонун баарын тең Индияга жөнөттүк. Индия мамлекетинде баарын көрүп, мондай 90%, 95%га кепилдик менен операция жасайбыз деген ушундай кагаз жиберишти да, бизге жооп келди ошондой. Операциянын өзүнүн суммасы $10,000 экенин айтышты. Ошол учурда каражат жыйнап аткан учурум. Ал жакта калып, 1 ай, 1,5 ай врачтардын көзөмөлүндө болушум керек экен. Ошол жакта калып, билет, аларды канча сумма кетерин билбейм, пока ага деле чогултуш керек окшойт. Биздин бул жактагы врачтар болгону ушул дегенден кийин биротоло эле үмүтүмдү үзүп койгом. Андан соң ал жактан, Индиядан ушундай жооп тукканда мен кайра түз басып баратканымды чын эле элестеттим, көзүмдү жумуп туруп элестеттим. Эми баягы операциянын оорусу, ал нерселерди дагы эстебей койдум, себеби ал деле өтүп кетет да. Главное, мен ден соолугум оңдоп түзөп алсам, калганын баарын өзүм колум менен жасайм деп ушунчалык бир кыялдандым. Себеп азыр ушул ден соолугумдун айынан мындай кыялданып жетпей жүргөн нерселер бар да мендечи. Мисалы, мен бийлегим келет, бийлегенди жактырам, бирок бийлей албайм. Сууда сүзгүм келет, сууда сүзө албайм. Ошол нерселерди операция болуп келгенден кийин ушулардын баарын орундатам, ушулардын баарын жасайм деп сүйүнүп жүрөм. Мен кыялымда көзүм жумуп кыялданганда кадимкидей эле учуп эле басып жүрө берем да. Ушундай бир сонун басып жүрөм. Бирок чыныгы мындай көзүм ачык, чыныгы жашоого кайтканда уже күч менен, кыйынчылык менен басам. Ушундай бир эми кыялдана берет экенсиң да, бирок чыныгы жашоодо ошол кыялдарымы орундатайын деп аракет кылып аткан учурум. Мен негизи жардам сурап кайрылганды ушундай жактырбаган, бир башкача бир мүнөзүм бар экен да. Уят көрөмбү же ушундай көп жактыра бербеймин, бирок айтылган сумманы мен өзүм жеке өзүм жыйнап бүткөнчө канча жыл керектелет билбейм. Ошол себеп жардам сураганга туура келип атат. Буттарым кээде суук болгон учурда, аябай муздап калганда же ушундай бир айрым учурларда буттарым баскандан отказ берет да. Туруп эле кадимкидей мондой бир тонус болуп катып, ушундай отказ берип, резко мондой кулатып ийет да. Кээде көп деле болбойт, кез-кезде жакынкы эле убакта сахнада туруп ырдап деле кулап түшкөн учур болду да. Айылда жашаганда ушундай үй менен мектептин аралыгы алыс болчу. Кышында мектепке барыш өзүнчө эле азап болчу да. Апам болсо мени чанага сүйрөп алып барам, главное сен кыйналбасаң болду, уялба, мен сени сүйрөп алып барам дечү. Анан мен бир 7-6 класска чейин сүйрөтчүмүн макул деп. Анан уже кийин чоң класс болуп 8-9 класс болгондо эмне болсом да өзүм басам деп эметпей, сүйрөтпөй койгом. Ушундай бир кыйын учурлар болгон. Мектеп убагында эстейм, бир бала менен таанышкам. Телефондо эле сүйлөшчүк болчу. Анан кийин жолугалы деп ал мен айылыма чейин издеп келген, үйгө чейин келип, анан мен болгон тапкан кийимимди, көйнөгүмдү жакшынакай эметип кийип чыккам. Мен ал менен жолугам деп чыкканда
Ал мени алыстан көрүп туруп телефон менен: "Ай, сен баса албай турбайсыңбы? Мен сени мынчалык ойлободум эле" деп ушинтип туруп, менин жаныма келип учурашкан да жок. Ошентип туруп эле резко артына бурулуп кетип калган да. Ал нерселер өтүп кетти. Бирок мен сүйүүнү жакшы мамиле деп эле эсептеп калдым. Сүйүү бул жөн эле гормондор окшойт. Жөн эле келип кете турган бир өтүп кетүүчү бир сезимдер окшойт. Алдыдагы пландарым буюрса, ден соолугумду ошол Индия мамлекетинен операциямды ийгиликтүү аяктап келип, андан соң кайра эле чыгармачылыкты ойлоном. Мен негизи көп эле жумуш жасап көрдүм дагы, анан бирок кайра эле чыгармачылыкка тартылып келе бердим да. Буюрса кийинки жылдарда дагы чыгармачылыгымды улантат болушум керек деп ойлойм. Буюрса аманчылык болсо. Мынчайла кайдан табасың? Сулуу жандар көп, бирок жалгызым. Эмнегедир өзүң жагасың? Эч убакта бүркүлбөсүң кабагың. Жылдыздардай жайнап жүрчү жамалың. Көздөрүңдөн көрдүм келечегимди. Башкалардан башкачасың. Өзгөлөрдү билбейм, бирок мен үчүн оригиналсың. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз, Лиман карындашыбыздын өмүр баянын уктуңуздар. Чындыгында баягы айтып берип отурсаң, аябай ойго батып турмун да. Чыгармачылык ийгилик, Лиман. Чын эле буюрса эми кыргыз элибизди билебиз, мындайда жалпыбыз бирге калабыз, жалпыбыз ынтымактуу боло калабыз дагы, өзүбүздүн колдон келген жардамыбызды бере калабыз. Мына ошондой жардамдар тийип, буюрса Индияга барып келгенден кийин дагы бир маектешели, ийгилик, жакшы. Башкалардан башкачасың. Өзгөлөрдү билбейм, бирок мен үчүн оригиналсың. Эй, мен үчүн